İmran ibn Husayn деген sahaba aytат, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem bizdi cihadga жөнөттү дейт. Анан биз ошол айтылган жерге жетип, кафырлар менен, мушриктер менен жихад күчөп, согуш күчөгөн учурда сак пайгамбардын улуу сахабаларынын сөзү. Көңүл буруңуздар, биз ошол согуша турган жерге жеткенден кийин согуш башталды дейт. Анан менин бир жакыным, досум, тууганым мени менен кошо согушуп аткан жанындагы бир капырды өлтүрмөкчү болуп дейт. Уже мойнуна кылыч тагап койду дейт. Анан жанагы капыр коркконунан Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммаду расулуллах, инни муслим. İman keltirdim, Kuday жалгыз, мен мусулманмын dedi. Meni öldürme dedi. Уже көкүрөгүнө кылыч такагандан кийин. Бирок ошого карабастан жана менин жакыным не кылды дейт, кылыч сайып өлтүрүп койду дейт. Анан бул сахаба согуш бүткөндөн кийин пайгамбарга келди дагы, "Я Расулаллах, халакту." Мен өлдүм dedi, мен бирак болдум dedi. Men bizce aytkanda tamam boldum, tınçıdım, tügödüm dedi. Ne oldu dedi? Soğuş uçurunda öldüreyim degenimde kılıcımdan korkup La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen adamı öldürüp koydum deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın kökürögün jarıp gördün mü deydi. Jürögün jarıp gördün mü deydi. Ne üçün jürögün jarıbadın deydi. Peygamber ne üçün jürögün jarıbadın degeni jürögün jarıp görmeyip bilen sen kaydan bildin al adamın jalganca çın aytkanın deydi. Belki çın ele musulman bolgandır, oşoň üçün seni öldürdün. Anın jalgan aytkanın seni kökürögün açıp görüp aldın mı deydi. Ya Resulallah, istagfirillah, Kudaydan maga kechirim surasanız deydi. Allah'a tawba kılayın, Kudaydan meni kechirisini surаңыз deydi. Peygamber makul sana kechirim surayım debesten, kıyamatta la ilahe illallah'ın emne kılasın deydi. Kökürögün jarıp gördün mü deydi. Aradan bir kança vakit ötmesen uşu sahaba dünyeden ötөт. Kapırdı öldürüp koygan, Jana Peygamber'e gel maga tawba kıl degen, kechirim sura degen sahaba köz jumat. Köz jumganda sahabalar aytат, biz ana İmran ibn Husayn aytат, biz alып barıp janagı jakınımды kömdük deydi. Ertesi günü barsak жердин бетине чыгарып коюптур deydi. Анан biz oyladık deydi, bunu şu düşmanlar көрө албай башка куй чыгарып салды. Кайтарып көмдүк дагы анан жаш балдарга дайындадык deydi. Ошол жерден жылбай карап турула, мына düşmanlar келип мунун кабырын казып ташап атат деп deydi. Жаш балдардан кабар келди, кайра чыгып калды деп deydi. Анан biz ойлоп дейт, булар балалык кылып, башка кылып ойноп, уктап кетип, үргүлдөп кетип, байкабай калды го деп кайрадан көмдүк дагы. Өзүбүз кароол болуп, өзүбүз карадык дейт. Biz өзүбүз курчап кабырды карап болсак, кайрадан жердин бетине чыгарып койду дейт. Анан biz бул адамды сүдүрүп алып барып, bir мусур ташай турган bir четке ыргытып бердик дейт. Согушта динди, пайгамбарды коргоп, согушуп, бирок ла илаха иллаллах деген адамды өлтүрүп койгондугу үчүн. Анан пайгамбарга келдик дагы кабар бердик. Ya Resulallah, баягы сахаба дүйнөдөн өттү, 3 күн ушундай окуя болду. Десек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, жер мындан дагы чоң күнөө кылгандарды кабыл алат. Мындан дагы бузукларды кабыл алат. Бирок муну кабыл албаганынын себеби ла илаха иллаллах Muhammed Resulullah келменин урматын силерге көрсөтүш үчүн деди. Аллах Таала силерге бул диндин, ыймандын, мусулмандын ла илаха иллаллах келменин кадыр баркын көрсөтүш үчүн муну 3 жолу көмсөңөр да жерге абастан апарып силерге мусурга аргыттырды дейт.